Sarıgulov Dastan İslamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Arabasın arı Kırgızım bar bolуңуздар. Анда эмесе Дастан ага менен Мая көздү улантабыз. Дастан ага өгүнү токтогондо бир кыргыздардын адашуулары боюнча бир 4 маселеге гана токтоп калдыңыз. Калгандарын уласаңыз. Бүгүн да айтылып калат. Кыргыз ынтымагы жок эл, кыргыздын душманы кыргыз. Айтылат. Айтылат. Бұл атайын кыргызды басынтоо, аң сезимин чөгөлөтүү багытында табылган сөздөр, айтылган сөздөр. Кантип муну далилдеп беребиз? Мисалы, сиз жакшы билесиз, Жөөт эли менен араб эли бир атадан тараган, энелери бөлөк болгон. Тынбай согушканына канча жыл болду? Израилдин тегерегиндеги араб өлкөлөрү менен ортосунда токтобогон кандуу согуш канча жыл уланып келатат, аягы көрүнбөйт. Байыртадан эле илгери бөлүнүп чыккандан баштап эле, Египеттен бөлүнүп чыккандан баштап. Өзгөчө мына 20-кылымда курал жарак абдан өнүгүп күчтүү болгондоруна карабай айоосуз согушуп келатат. Туурабы? Ынтымагы жок деп ушул жерде айтсак туура болот го дейм. Же болбосо Ирак мамлекетин алалык азыр. Акыркы 10 жылда бир-бирин бирөө суннит, бирөө шиит болуп бөлүнүп, бир жардырганда 100ден адамды жардырып атат. Теги бир, улуту бир адам. Диндин эки агымында бир эл бир-бирин жардырганын угуп көрүп атабыз го, туурабы? Мына ынтымагы жок деп ушуну айтсак болот. Же болбосо Ливия мамлекетин алалык. Ливияда канча жылдан бери жарандык согуш тынбай келатат. Бир эл илгертен бери бирге ынтымактуу жашап келген. Же болбосо Сирияны алалык. Мына акыркы эле 3, 4, 5 жылдын ичинде Сирия эли бөлүнүп, жарылып, кан төгүп, канча жоготууга учурады. Мына ушуну ынтымагы жок деп айтсак болот. А бизде кыргыз ынтымактуу, биримдикте, эч качан бири-бирине жанагындай аyoосуз кастык менен согуш же болбосо каршылашуу болгон эмес. Эгерде 19-кылымда айрым бир ушундай окуялар болсо, кээ бир уруулардын ортосунда бул чоң дүйнөлүк мамлекеттер өзүнүн саясатын көздөп, бир-бирин тукурунтуп, бир-бирине кутумчулук кылып, ортодо от жаккан учурлар болгон. Бирок баары бир жанагындай аyoосуз бир-бирин кырганга эч качан кыргыз тарыхында болгон эмес, жеткен эмес. Мына бул жалган түшүнүк, кыргыздын ынтымагы жок, биримдиги жок деген. Сөздү улайлык. Мына Санжыра элди бөлөт деп Союз убагында айтканда, Санжыра элди эч качан бөлгөн эмес, кыргыздын нече миң жыл тарыхында Санжыра кыргыздын биринчиден ынтымагын, биримдигин, бир атадан, бир энеден тараганын дайымата эсине салып, анын үстүнө Санжыра коомдо турмушта адилеттүүлүктүн кепили болгон. Себеби эч ким
зомбулук, зөөкүрдүк жүргүзө алган эмес. Эгерде адилетсиз мамиле болсо, уруу ынтымакта көтөрүлүп, калыстыкты, акыйкаттыкты орундаткан. Бул тарых. Ошон үчүн санжыра элди бөлөт деген түшүнүк бу дагы ошол Союз убагында жүргөн саясаттын чоң кесепетин биз бүгүн да тартып атабыз. Бирок баары бир мына 2010-жылы түштүктө окуя болду. Мына жакында эле Баткен окуя болду. Бирөө бийликтен буйрук чыгарып, жарлык чыгарып, мыйзам чыгарып, тияка баргыла, бияка баргыла деп элди үгүттөдү, үгүттөгөн жок. Бирок эл өзү бир туугандык сезим менен түндүктөн канча балдар бизди курал бергиле биз барабыз деди, туурабы? Мына көрдүңүзбү? Бул дагы бир адашуу. Үчүнчү дагы адашуу бүгүнкү берүүбүздө. Бизге минтип айтып келбедибим? Кыргыз демократияны билбейт. Демократияны жаңы эле өздөштүрүп жатат. Ошонун кемчиликтери, адашуулары кыргызга мына эгемен доорунда мүнөздүү деген бул карандай калп, бул жалган сөз. Кыргыз накта демократияны бийик деңгээлге көтөрүп, накта демократия шартында жашаган. Эгерде бизге үлгү катары Европа, чыгыш өлкөлөрүнүн тарыхын эстесек, алар кулчулук доорду өткөргөн башынан. Феодал доорун өткөргөн, капитализм доорун өткөргөн. Ал кандай доорлор болгон? Адамды адам менен кумар үчүн бычакташтырган, бирин-бирин өлтүрткөн, бирин-бирин башын алдырган, кумар үчүн, гладиатор деп Римде билебиз. Кыргыз эгерим зөөкүрлүк, зомбулук менен кандай бир адамдын буйругу менен эгерим эч качан жашаган эмес да. Демократия эл өзү чечим кабыл алган, эл өзүн өзү башкарган. Ошо чечимдерди эл өзү турмушка ашырган, эл өзүн башкарып, накта демократия Кыргызда болгон. А бизге ишендирип койду. Мына эгемен доорунда Кыргыз эли демократияны өздөштүрө баштады. Ошонун кемчиликтерин тартып атат. Андай эмес. Биздин тарыхыбыз Кыргыздын кайсы бир доорунда болбосун башкарган баатырларды айтабыз. Бирок тиги кам болгон, бул падыша болгон деп биз айта албайбыз. Кыргыздын тарыхында андай адамды таппайбыз. Эмне үчүн? Эл өзүн өзү башкарган. Эмне үчүн эл өзүн өзү башкарган? Жер ортодо болгон, суу ортодо болгон, жайыт ортодо болгон. Мына жерге жеке менчик киргизгенде биз депутат убактыбыз айтканбыз. Жер бөлүнсө эл бөлүнөт деп. Бүгүн көрүп атабыз. Жер талаш, үй талаш күчөдү. Бул элдин ынтымагын чыңоого алып келбейт. Тескерисинче элдин ынтымагын ыдыратуу. Мына партиялар, саясий партиялар көп болсо, бул демократиянын өнүккөнүн белгиси деген ураан менен президенттер бир топ башкарбадыбы Кыргыз элин? Бул Кыргыз элин алдоо, атайын адаштыруу көрүп атабыз. Кийинки 10 жылда партиялар көбөйдү, үйлөр 3-кө бөлүндү, айылдар 6-га бөлүндү. Кыргыз эли утуп кеткен жок. Бийлик адилет калыстык болуп кеткен жок. Тескерисинче чириген саналуу байлар партия түзө коюп, ага кооз аттарын коюп, элге укмуш убадаларды берип, жыйынтыгында жеке кызыкчылыгын, же бир чакан топтун кызыкчылыгын көздөгөнүн турмушта далилдеп бербеди. Мына көрдүңүзбү? Демократия Кыргызда болгон эмес. Бу дагы ошол адашуулардын бири. Жана санжыра элди бөлөт деп. Эми дагы сөзүбүздү уласак, батышта гендер деген саясат күч алды. Билесиз? Кандай бу жагыны, бу маселеге келсек, абал кандай? Кыргыз айткан эркектин билеги аялдын тилеги күчтүү деген. Эркек сел, аял көл деген.
аял үйдүн шам чырагы, тилеги, эркек үйдүн күч кубаты, тиреги деген. Туурабы? Кыргыз айтат бата бергенде, очогуңдун оту өчпөсүн деп. Демек, очокту ким кармайт? Аял кармайт. Аял шамчырак дейт. Демек, аял болбосо бүт мамлекет караңгы деген сөздү туюндуруп атат да. Ушул маселеге келгенде дагы кыргыздар дайымата аялды бийик койгон. Себеби эркектен бир күлүк, аялдан 1000 күлүк деген сөз бар кыргызда. Көрдүңүзбү кандай? Анан мына жер эне деген сөз өткөн жолу айттык. Жер ата деп айтпайт кыргыз. Ата тил деп айтпайт, эне тил деп айтат, туурабы? Ушунун баары эмнени далилдеп атат? Гендер маселесине келгенде дагы биз бирөөдөн акыл үйрөнүүгө муктаж эмеспиз. Биздин ата-бабадан калган улуу мурас аны кайта баалап, кайта ошодон үлгү ала турган учур келди. Муну салыштырып атканда мен ушул максат менен айтып атам. Сауд Арабияда аялга шайлоо укугун бергенине болгон эле 14 жыл болду. Кыргызда жоокерлер дагы эркек аял тең болгон. Добуш берүүдө дагы биз жакшы билебиз. Курманжан аткан алсак эле көрүп атпайбызбы, туурабы? Эми Италия мамлекетинде булар 13 жыл мурда мыйзам кабыл алышты. Аял эркектин кабыргасынан жаралганы туура, бирок эмгек акы тең болуш керек деп. Кыргызда атам замандан бери эркек аял тең. Жарым дейт, туурабы? Теңим дейт, жарым дейт. Бул сөздөр турмушта ар бир кадамда урунган сөздөр. Булар эмнеден кабар берет? Теңдиктен кабар берет. Тең укуктуулуктан кабар берет. Тереңине келгенде биздин бабаларыбыз жакшы түшүнгөн. Ар бир адамга жан эненин жаны аркылуу, эненин жүрөгү аркылуу, эненин каны аркылуу берилет. Ошон үчүн бул маселеге келгенде дагы бизге таңуулаган гендерний саясаттын кереги жок. Мына ата-бабаларыбыз бул маселени да илгери эле чечип койгон экен. Эми мына жерге жеке менчик өз убагында жерге жеке менчик киргизбесе Кыргызстан өнүкпөйт деген саясат жүргөн. Элишенди ага. Иш жүзүндө кандай? Израилде жер жеке менчикте эмес. Билесиз, 7 миллион калкы бар. Аянты Чүй областынын аянтындай. Азык-түлүктү Россияга бөлөк мамлекеттерге экспорт кылып сатып атат. Суу байлыгы жок. Көрдүңүзбү, мына Израилде мисал келсек, Кытай 1,5 миллиард калкы бар, жер жеке менчикте эмес. Өнүккөнүн өзүбүз көрүп атабыз. Демек, маселе менчиктин түрүндө эмес. Ошондо мен депутат катары айткам, ар бир кадам кыргыз жери бабаларыбыздын каны менен сугарылган. Ар бир кадам кыргыз жеринде арбактарын жатат. Бабаларыбыздын сөөгү жатат. Эгерде аны менчикке эметсек, ошонун баарын сатабыз, сатып алабыз. Бул эмне деген мамиле? Кыргыздын кулк мүнөзүнө, тарыхый калыптанган жолуна дал келбеген учурлар биз азыр мойнубуздан тартып атпайбызбы кесепетин? Ушул маселеге келгенде дагы жер бөлүнсө эл бөлүнөт деген сөздү бүгүн таамай так көзүбүз менен көрдүк. Бул дагы биздин бабаларыбыздын даанышмандыгы, кемеңгерлиги. Демек, мына саналуу ушу 7-8-9 ири адашууларды эле сөз кылсак, биз кайсы жыйынтыкка келебиз? Биздин бабаларыбыз бизге жетиштүү акыл калтырган экен, бийик мурас калтырган экен, өтө бийик рухий казына калтырган экен. Биз анын баарын терең баалабай, тескери ой жүгүртүү менен биз батыштан үйрөнүшүбүз керек. Туура үйрөнүш керек өнүккөн өлкөлөрдө менеджментти, технологияны, логистиканы, банк соода жүргүзүүнү үйрөнүш керек. Бирок калган маселелерге келгенде биз муктаж эмеспиз. Алардан үлгү алып, аларды ээчип, этегине илешип, аларга кошоматтанып, көчөкөрлөнүүгө биз муктаж эмеспиз. Мына сөздүн төркүнү ушул жерде болуп турат.
Рахмат. Дастан аға бар болыңыз.